Менин кызым Абдусамадова Рахила 2024-жылдын июнь айында ооруп баштады. Күндөн күнгө эле слабыйлашып, башы көзү тегеренип, 9-ду бүтүрүп экзамен тапшырып жатып, ошо күндөрдүн биринде эле мектептен келип мурду канады. Мурду канап такыр токтобойт. Күн ысып, бешикте саратан башталган, күн ысып. Ошо күндөн баштап эле күндөн күнгө слабыйлашып, докторлорго алып бардык, атасы экөөбүз. Докторлор канын рагы деп диагноз коюшту. Острый миобластный лейкоз М2, экинчи вариант высокая риска деп. Докторлор дагы колунан келген жардамдарын беришти. 3 ай жалдагы детский онкологияда дарыландык. Алар да болгон химия дарыларын куюшту, беришти, жардамдарын беришти. 3 айдын ичинде болгон химиянын этабы менен дарылашты, сайышты, колдорунан келген жардамдарын беришти. 2024-жылдын 7-апрелинде балам ооруп, Кадамжайдын больницасына баламды алып келгем. Балам Рустамбеков Саминур 2014-жылы туулган, 27 августта. 6 апрель күнү түнү каттык дем кыстыгып, дем ала албай, анан температура кичине көтөрүлүп, Кадамжайдын больницасына алып келгенбиз. Алып келип, ошол түнү баламды алып келгенде врачтар көрүп балаңыздын өпкөсүнө суу толуптур деп, анан кичине баягы жасалма дем алуу берип, баламды ошол жерде алып калышты. Анан алып калгандан кийин, эртеси таң аткандан кийин балам кичине өзүнө келип, сероны температурасы түшкөн эмес болчу. Анан баламды рентгенге тарттырабыз деп, ошол суунун канча экенин аныкташ үчүн рентгенге салды. Анан рентгенге салгандан кийин баягы рентгендеги врачтар ошол баланын өпкөсүндө сууду аныктап, 3 литр суу бар экен деп аныкташты. Аныктагандан кийин анан баланы тез оштогу ошол балдарды кыла турган жерге, дарылай турган жерге жөнөтүштү. Оштун азыр эстей албай атам. Ошол онкология эмес, бирок онкологиянын жанында ошо балдарды өпкөсүнө карай турган больница бар экен. Ошого жөнөтүштү. Андан кийин ошол жака барып, күйөөм экөөбүз алып барып баланы скорый жалдап берди. Скорый менен алып барып, ошо ошто барсак, ошко место жок деп эмеге жаткырышты. Принимать этип алып, залда жаттык бир күн, коридордо жатып, анан эртеси күнү анан палатага жылдырышты. Анан тез эмелерди тапшыргыла деп, бизди тезинен ошо томографияга салдык. Анан рактын эмеси жок бекен деп, ошо онкологический оорулар жок бекен деп, ошо канды тапшырдык, эмеге тапшырдык. Ошону менен бир жумада анализдер толук чыгып бүттү. Анализдер толук чыгып бүтүп, рактын клеткалары жок деп оштон аныктады. Анан өпкөсүндө суу бар экен, ошо сууду алып бүткөндөн кийин жакшы болот деп ошентишип, анан 16 күн ошо Оштун больницасында жаттык. Бирок эч кандай эме болгон жок. Эмелерди, уколдорду жасашты. Анан ошол утуруу эмедеги онкологический оору болбосун деп, ошо текшеришип бүткөндөн кийин өпкөдөгү сууду ала башташты. Бирок суу токтобогонго булар подозрение кылып, ошо онкологический окшойт деп, ошентип кылышты да. Себеби суу токтобой койду да, утуруу алаттар, утуруу дагы ошончо суу дагы топтолуп калат да эмеге, өпкөгө. Анан бирок баланын состояниясы жакшы. Суу ала бергенден кийин уже 10 күндөн ашып жатканыбыздан кийин уже бунун дагы состояниясы начарлай баштады да. Анан
Муну дарылап аткан ошол врач айтты да, эми эже бияктан болбой калды, сиздерди Бишкекке направление берип жөнөтөбүз деп ошентти. Анан мен айттым, эмнеге жөнөтөсүңөр? Ушул жерден айлыктырса болбойбу? Десем, жок, биздин колубуздан келбей калды деп ошентти. Атасыга чалып мен айттым, ушундай деп атат, эмне кылайын десем, эми баланы тез алып жөнө. Суу токтобой калган болсо бир эмеси бар деп анан мен айттым, анан направлениени жазып бергиле ондо. Мен тез барышым керек деп ошенттим. 6-чы химия уже келгенде бала баса албай кайтып коляскага отуруп калды да. Коляскага отуруп, уже баскан сайын кубаты жок болуп калды. Кубаты жок болуп, аппетиттери совсем жок болуп кетти да. Эч нерсе жебей арыктагандан арыктап, эси совсем ошол мезгилде таразага түшүрсөк 12 килограмм болуп калыптыр да бала. 12 килограмм. Анан кайтып эмеге кирдим. Султан Амангелдиевичке кирсем, бала кайтып 12 килограмм болуп калыптыр го десем, карындашым түшүн, эми балаң ошончолук арыктагандан кийин түшүнүп атасың да, рактын эмеси өсүп кетип атат деп ошентти мага. Анан кайтып Кудайдан жалынып, ошол мезгилде намазымды үзбөй Кудайга жалынып, ыйлап, ошол жакта жалдагы мечит бар экен, ошол жалдагы мечитке барып Кудайдан суранып, ыйлап, жардам бер деп Кудайдан ушунчалык ыйлап сурап жүрдүм. Мен 2010-жылы больницага кызымды алып келдим беле. Кызым Айсатка врачтар мындай диагноз коюшкан. Ашказанын рак деген, орунда экинокок бар деген. Мына мен ушунтукун өткөн, менин кайненем дагы ошо ашказандан рак болуп каза болгон. Башым катуу ооруп, 10 күндөй үйдө жатып калдым. Ошол анан башым ооруп, Оштогу областной больницага барып, врачтарга көрүндүм. Анан врачтар ошол больницага жатышым керек деп калды. Башымда өзүм кандай оор экенин түшүнбөдүм, билбедим. Ушундай дарылайт экен да деп жата берипмин. Бирок абалым күндөн күнгө оорлошуп, каным азайып, башым айланып, ошо алым кетип, окурашы жатып калдым да. Күнүгө кан куйушту. Кийин билсем, химия беришип аткан экен. Диагнозду кийин билсем, ошол химия берген себеби аккан оорусу деп диагноз коюшкан экен, аккан лейкоз, кандын рагы деп. Ошо менен 4 ай бою врачтардын көзүм önүндө жатып калдым доктурда. Ошол гематология бөлүмүндө дарыланып жатканда Индиядан врачтар келип калды ошол кезде. Анан ал врачтарга көрүнсөм, алар менин анализдеримди көрүп чыгышты, баардыгын анализдерди дагы бир сере алып текшерип, анан алар айтышты, ошол Индияга барышың керек. Пересадка костный мозг деп коет экен. Ошондойго барышың керек деп. Жумуш учурунда иштеп жүрүп, окуусунан эле температурам көтөрүлүп, ооруп калдым. Скорый чакырып больницага алып кеткенде, толук врачтардын эмеси боюнча, жолдомосу менен анализдерди алып, анализдерди тапшыргандан кийин деле таптаза чыккан, бирок температура түшкөн эмес да. Мени биринчи ошо 39-40 температура менен барганмын больницага. Кичине түшкөн, эң түшкөнү 37-6-37-8 болуп аткан да. Андан кийин бардык жогум таза эле болуп аткан, бирок температура түшпөй койгон. Ошондо 3 булар консилиум кылышат экен, 3 профессор дагы келген. Келишип, өздөрү макулдашып, лапароскопия кылайлы деген. Бул ошондо ооруган адамдын өзүнүн макулдугу керек экен. Менин макулдугум менен лапароскопия жасашкан. Бул деген ошол мына киндиктин астынан операция жасашып, өздөрүнүн аппараты менен УЗИ катары текшерип билишет экен. Ошондо лимфа бездериң рак деп чыккан да. 9 жашар кызым 2024-жылы май айында ооруп калды, катуураак ооруп калды. Ошо карасак, эртең менен анын себеби эртең менен турсам боз ооруп өңдөрү
бети болсо шишип кетиптир, алакандары болсо агарып кетиптир. Анан эмне себептен ооруп калдың, эмне мындай болуп калдың десем, кызым өзү деле сезген жок. Анан ошо жергиликтүү врачтарга алып барып көргөздүм. Көргөзсөм ошо барып анализдерин алышты врачтар. Анализдерин алып карасак гемоглобин 65ке түшүп калыптыр. Анан эмне себептен түшүп кетти болуп экен деп алар изилдешип, сен баягы жалдагы балдар үйүнө алып барып көргөзбөсөң болбойт деп аяка направление беришти кызымдычы. Анан ошентип кызымды алып алып ошо келдик. Бишкектеги ошо жалдагы балдар оорукана бөлүмүнө келип аяка көргөздүм, врачтарга көргөзүп, анан гематология бөлүмүнө жаткырышты кызымдычы. Анан жаткыргандан кийин ал жерден баягы кызым биринчи жакшынакай эле жүргөн, ойноп эле. Аяктан келип канын текшеришти дагы. Анан текшеришип, гемоглобин түшүп кеткенин айтышып, анализдерин алышты, тиешелүү анализдерди алып. Андан кийин баягы врачтар жакшынакай кылып уколдорду беришти, дарыларды берди. Анализин алып текшергенден кийин ошо железо дефицитный анемия экени деп эле биринчи ушундай диагнозду коюшту. Текшергенден кийин билбей атышты, ошо железо дефицитный тяжелый степени деп кое башташты. Андан кийинчи мындай болбош керек эле, тяжелый степендеги эме болуп атат окшойт, гемоглобини түшүп атат деп карап, өздөрүнүн дыкат мамилесин жасап аябай дегенде аракет кыла башташты. МРТ түшүрүштү, ашказаны эмнеге сен байкаган жоксуңбу, калынан кан чыккан жокпу деди. Жок, кан деле чыккан жок деп ошентип анан кан куйушту. Кан куйгандан кийин кайра кичине жакшынакай болуп калат да, кайра үйгө барабыз. Үйгө баргандан кийин кайра 4-5 күнгө жетпей эле кайра дагы бозоруп, акыркы күндөрү аябай башкача болуп, андан дагы баягы кыйнала баштады да. Кызым төшөккө жатып калды, такыр кыймылдабай калды. Өңдөрү бозоруп эле, кыймылдап эле, тамак ичпей эле жатып калды. Эмне алeket болуп атат деп аябай мындай кооптоно баштайт экенсиң да. Баягы эне үчүн баланы оорутпасын переживать эте баштадым мен өзүм дагычы. Башында баягы көңүл бурбай аткам да, гемоглобин эле түшүп аткан турбайбы деп эле ойлонуп аткам. Анан кийин аябай мындай баламдын кыйналганын сезе баштадым. Өзү дагы ошо анализ тапшырган сайын больницаларга ошо көтөрүп такыр баса албай калды да, ушунчалык тяжелый боло баштады. Анан кийин 5-6 жолу уже улам больницадан чыгабыз, кайра үйгө барабыз, кайра 10 күнгө жетпей эле кайра эле бозоруп баштайт. Бозоруп эле ойноп жүргөн жеринен эле кайра бозоруп эле жатып калат да. Өңдөрү бозоруп, карасаң баягы бети шишип калат, температурасы бир аз көтөрүлөт. Ошентип анан алакандары агарып, баягы денесинде каны жок экени байкала баштады. Анан эмне болуп атат деп переживать этип врачтарга алып барам, кайра 15 күн сайын кан куя башташат. Дагы 15 күн өтөт, дагы 15 күндөн кийин дагы кан куйшат. Канды деле азыр баягы табыш кыйын экен. Биз чуркап алып келебиз. Ошентип балам өтө кыйнала баштады. Анан өзүбүзчө баягы эмне кылсак болот деп врачтар да айтты, эми силер кан куйсак деле болбой атат. Баардык тиешелүү дарылардын, уколдордун баарын бердик, анализдерди болсо алып атабыз, колдон келген жардамды берип атабыз. Эми бул бияктан диагнозу чыкпай атат, чынын айтканда. Кандай диагнозду да коерубузду билбей атабыз. Бул кан түшкөндүн 200 түрү бар деп ошентишти да. Ошентип врачтар так диагнозун кое албай башташты. Алар да ойлоно баштады, эмне кылсак болот, тиешелүү анализдерин көрдүк, баардыгы эле таза чыгып атат. Бир гана ошо гемоглобини түшүп атат. Эмне себептен экенин билбей атабыз. Бул гемоглобин түшкөндүн 200 түрү бар. Канды болсо куюп атабыз дагы, анда да жардам бербей атат. Эгер жанагындай анемия болсо, анда укол дарыларды алып эле жакшынакай болуп айыгып кетет болчу. Бул ошо бир жеринде бир баягы неме болуп атат окшойт. Проблема болуп атат окшойт деп ойлоно башташты. Анан ошо чет жака Москвага же Турция тараптарга барып диагнозун койдуруп келгиле деп ошентишти. Анан мен өзүм ойлоно баштадым. Мен баягы ата-бабаларыбыздан келаткан илгери деле мурун угуп жүрчүмүн. Ошо табыптарга барып көптөгөн эле оорулардын айыгып кеткенин көрүп эле жүргөн болчумун. Анан өзүм баягы издене баштадым. 3 курс Кубаныч атанын дарылоосунан алдык. Бардыгы жакшы, айыктык. Өзүм дагы баса албай, ордумдан тура албай калдым. Баланын азабын эч кимге салбасын. Баланын азабы жаман экен. Ушул Кубаныч атага Алла разы болсун. Кантип ыраазычылык айтарымды мен жүрөгүмдөн
Bilbeyim kантип ыраазычылык билдиреримди мен өзүм дагы билбей атам. Алла ыраазы болсун, өмүрү узун болсун. Бизге окшогон 3 курс лечение алып туруп, азыр эми анализ тапшыргыла деген костный мозг деп коет экен. Ошол анализди тапшырып, азыр эми Кубанат ага келдик. Кубанат ага келип, анализ өтө жакшы. Ошону менен азыркыга чейин жакшы болуп калып жатты. Жакшы болуп калды. Азыркыга чейин оокатын кылып атат. Кубанатовго да ыраазычылыгымды билдирем. Ошол себептүү мен ошо кызымга кайтарылбай калабы деп ойлодум эле. Ошону кайтарып берди. Кайтарып берген үчүн шифа берип жакшы. Кубаныч байкени Бишкекте табып бар экен деп ошол жака келип, анан эми ишенбей келе бердик да. Бишкекке келдик, табып приемуна жазылып бир күн кирдик. Ошо Кубаныч байка тамыр кармап өзүнүн диагнозун койду. Диагнозун коюп, айыктырса болот деди, айыктырса болот. Кубанат келсин да, сөзсүз. Үмүт пайда болот экен. Ноябрь айында келдик. Ноябрь айынан бери дары сууларын, дары чайын өзүнүн кезек тартиби менен ичип атам, ичтим. Азыркы күндө Аллага шүгүр жакшы. Ошол 8 ай болуптур. Азыр 8 айдан бери кан куйган жокмун. Доктурга барган жокмун. Башым ооруган жок. Кудайга шүгүр жакшы баары. Азыркы күндө дагы 3 курс сеансына катыштым. 3-курс курс сеансына азыр катышып атам, толук бүтө элек. Бүгүнкү күндө ден соолугум жакшы, Кудайга шүгүр. Ошол Кубаныч абама өтө ыраазымын. Жакшы. Кудай бурса, ден соолугум бүгүнкү күндө жакшы. Бул лимфосаркома мен түшүнгөн эмесмин, кандай оору деп врачтан сураса, лимфа бездериңдин рак, лимфа бездериңе тем более эми злокачественный деп айткан. Анан мында Бишкектеги онколог врач бул сенин бул диагнозуң менен адамдар 3-4 ай эле жашамак деген. Фамилиясын эстей албай турам ошол врачтынчы. Анан ошо азыр 3-4 ай эмес, мына 10-жылы ооруп лечение алган болсом, азыр 24-жыл болсо, ошо 14 жылдан бери Кудайыма бейсеп шүгүр жашап жүрөм, иштеп. Кубанакага 8 мартта келсем, март, апрель, майдын 25-леринде мен кеткенмин үйгө. Адан кийин да кайра келгенмин. Келип туруп 17-июнда эмеге ошо онкология өздөрүнүн направлениясы менен анализдерди тапшырганмын, врачтардын направлениясы менен. Тапшырсам, ошо таза болуп чыкканда, мен ошондо 3-4 айдан кийин эле да тапшырганым ошо таза чыккан. Таза болуп айыгып чыгып кеткенмин. Ошондо дагы кошумча Кубанакадан калтырбай эмесини, сеансыны азыркы күнгө чейин 1 жылда бир үйгө келсем Бишкекке, жылда ошо Кубанаканын көзөмөлүндө болом. Жылда келип, 1 жылда бир, эгерде келе албай калсам, жок дегенде дары чайын алдыртып, бирөөлөр аркылуу, адамдар аркылуу болсо дагы, самолеттон болсо да салдыртып алдырып, чайын ичип жүрөбүз. Кубанаканын дары чайларын ичип атам. Азыр деле ичем. 1 жылда бир обязательно ичип турам Кубанаканын чайынчы. Ошо бүт семьябыз менен чайын ичебиз. Анан ошол жакта жөнөгөндө мен балам оорубастан мурун Кубаныч байкени YouTube'дан көрүп калганмын да. YouTube'дан көрүп калып, апам Паркинсон менен ооруйт өзү, калтырап титиреп. Анан апамды алып барам деп ошол мезгилде ошентип койгом да. Анан мен айттым, мүмкүн эми Кубаныч байке жардам берет деп 5 айда келип калган болот экенбиз да, ошо бияка. Ошол айда совсем ооруган жок да бала. Ушунчалык жакшы жүрдү. Ошо экинчи сеанстан кийин келе албай, өзүбүздүн шартыбызга байланыштуу келе албай калдык. Ошол мезгилде 5 ай өтүптүр. 5 айда бала бир дагы ооруган жок. Ошо кайтып дагы ошол 5 ай өткөндөн кийин дагы кайтып келдик. Келип, очередь алып, дагы кайтып Кубаныч байкеге эмеге кирдик да, текшерүүгө.
Анан Кубаныч байке текшерип, өзүн тамырына кармап көрүп, Кубаныч байке айтты да, Аллага бейсеп шүкүр, жакшы деп ошентти. Эме бирок айтты, ошо мезгилде алып келишиңер керек эле деп эме бирок бир аз капачылыгын айтты. Ошо мезгилде алып келишиңер керек эле, эч нерсе карабай, каяктан болсо да эме таап алып келишиңер керек эле деп ошентти. Анан текшерип көрүп, боордо бир аз бар экен деп ошентти. Анан боордо бар экен. Дагы эмне деди, азыр эсимден чыгып атат. Ошо боордо бар экен. Эми дагы кайтып дары суу жазып берем. Дары суу ичесиңер. Анан сеанска отурасыңар деп ошентти. Бирок өтө жакшы деп ошентип, анан тамырына кармап туруп ошентип айтты да. Анан сүйүнгөнүбүздөн эми мынаны алып бүтсөңөр, эмиңерди, справкаңарды жазып берем деп ошентип айтты. Өтө сүйүнүп, кубанып, Аллага ыраазычылыгыбызды билдирип, анан Кубаныч байкеге ыраазычылыгыбызды билдирип, анан чыктык. Ошо азыр мына Кудайга бейсеп шүгүр, азыр дары сууну ичип атабыз. Уже 3-чү эмеге сеанска келгенибизде, текшеринип бүткөнүбүздөн кийин Салиме эже барып анализ тапшырып келгиле деп ошентип айтты. Анан Салиме эже онкологияга барамбы деп ошентип кылдым да. Анан десем, Салиме эже айтты, жок, онкологияга барбайсың, частный клиникаларга эле барып, Банецкийге деген лаборатория бар. Ошол жака барып анализ тапшырып келесиңер деп ошентти. Анан барып ошо Банецкийге барып, балам анализдерин тапшырып, анан ошол 2 күндөн кийин результат чыкты. Анан кайрып алып кеп эмеге Кубаныч байкеге бердим. Кубаныч байке дагы текшерип, эмелерди көрүп, уже биз сеанска келе элек да. Анан ошо сеанстагыларга айтыптыр, тааныштарым бар да, ошо Саминурду айтты, Саминурдун эмелери жакшы чыгыптыр деп. Ону уккандан кийин дагы кайра өтө сүйүндүм да. Анан дагы Салиме эже айтты, бүгүн дагы кайтып табапка киресиңер. Дагы кайра дагы тамырын текшерет деп ошентти. Анан дагы кайрып тамырын текшерип, ошо бир аз боордо бар, боордо калыптыр. Аласыңар. Дары суу ичесиңер, термоска суу алып келгиле. Сууңар менен келгиле, анан сеанска бир жолу отурасыңар деп ошентти. Анан макул деп, анан азыр ошол, азыркы кезде уже алып атабыз да, сеанстабыз. Дары суу ичип атабыз. Кубаныч байке менен Салиме эжени ушунчалык терең ыраазычылыгымды билдирем. Дайыма дуа кылам, экөөгө тең эч качан оорубасын, дайыма жакшылыктардын үстүндө жүрсүн демекчимин. Абдан ыраазымын мен. Алла Таалага бейсеп шүгүр, ыраазымын. Нашу мен онкологиядан ооруп келгем. Нашу чоң атама келгем. Нашу чоң атама ыраазымды айтып коеюн дедим эле. Нашу чоң атама Алла ыраазы болсун, Алла Таалам. Нашу чоң атам мени айлыктырам дегениге. Нашу чоң атам 200-гө кирсин, нашу көп жашасын, нашу кыргыздын, нашу ооруган Аллахка ишенгендерди айлыктырсын, Алла Таалам. Нашу ич жаман сөздөр болсун чоң атамдын аркасынан, нашу жакшы сөздөр болсун чоң атам, нашу ич оорубасын, нашу көп жашап, нашу Кудай Таалам нашу бешке киргизсин, Алла. Анан ошо интернетти карап ассам эле ошо табып деп жүрүптүр. Таасири күчтүү табып деп, анан Кубаныч атабыздын эмесин көрүп калдым. Сүрөтүн көрүп калып ачсам эле ошо Курандан айыктырса болот, ушундай тяжелый ооруларды айыктырса болот, ар кандай ооруларды айыктырса болот Куран менен деген жакшы сөздөрү бар экен. Ушул Кубаныч атабызга барсак окшойт деп ойлонуп киргенден кийин аябай дегенде бизге жылуу сезим менен мээримин төгүп, аябай бизди ушунчалык жакшы кабыл алышты. Биз ушу үмүт кылып, ушу мага да сезилөрдү да, ушу Кубанычбек атам эле жакшы боло турган болупчу. Анан кызыма да экөөбүз көрүп калабыз да, көрсөк ушу Кубанычбек атам менен эле айыгам, апа мен башка жака барбайм. Ушу бир гана Кубанычбек атаман айыгам деп наристенин оозуна сала бергидей болуп, кызым өзү да ушул жакта аябай каалап келдик да. Анан Кудайдын буйругу менен ушу кабыл алды бизди. Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Ошентип ошо кызымдын тамырын кармагандан кийин айтты Кубанычбек атабыз,
Менин айтканымды так аткарсаңар айыгып кетесиңер Кудайды буйруса деди. Анан Кубанычбек атама келгенден баштап эле ошо бизге баягы башкача бир сезимдер келди. Кубаныч жүрөгүбүзгө баягы кирди да кадимгидейчи. Кубанычбек ата ошол баланын боору иштебей калганын айтты да. Боору иштебей калган үчүн ошо каны гемоглобини түшүп атканын, лейкоз болуп калыптыр деди. Анан ошентип ошо Кубанычбек атага келгенден баштап эле биз өзүнү жазып берген, назначить эткен дарылардын баардыгын ичире баштадым. Жашынакай кылып так убагында ичирдим. Анализин бир тапшырып карадык. Карасак ошо гемоглобиндери ордуна келип, нормага жетип калыптыр буйруса. Анан азыр дагы ошо дарыланып атабыз. Азыр ошо курсубуз 3 курс болот. 3 курсунан өттүк буйруса. 3 курсунан өттүк, чайларын ичтик, сууларын ичтик. Кубаныч ата берген бүт дарыларын так өз убагында аткарып атабыз буйруса. Баары жакшы. Мен 2024-жылы ооруп, ооруканага жатып, ал жактан менин диагнозумду табышпай, мен уколдорду алып, жана кандарды ала берип, мен өтө жадап кеткем. Анан мен Кубаныч атама келип, жазылып, дарыларын тактай ичип, азыр жакшымын. Мен Кубанычбек атама жана Салима апама чоң рахмат айтам. Кубанычбек ата жана Салима апа көп жашаңыздар. Мен сиздерге абдан ыраазымын.